Урматтуу айдоочулар, экинчи катардан жолдон бошотобуз. Камера жабык. Улуктук инспектору Камбарбаев, управление патрульной службы милиции. Кандай сиздер? Тез болсо шашуу, иштеңиз шашуу. Водительдердикин протоколго түзүлөт. Бир айдын ичинде ар бир штрафтардын 70% скидкасы бар. Ошон боюнча эрте төлөп койсо бир айдын ичинде скидкасы болот да, получается. Элдин жол коопсуздугун көзөмөлдөп, жол кырсыктарын алдын алган милициянын кайгыл кызматынын бир күндүк жумушун чагылдырып беребиз. Бүгүнкү карманыбыз Төрөбек Камбарбаев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Бул кесипти канча жылдан бери аркалап келесиз? Мен уже почти 10 жыл болуп иштейм. Патрульный кызматкермин. Биринчиден баштап служба кылып, 1 жылдын службамын кылгам. 3-чү курстан баштап. Просто окуусуна баштагам. 3 ай 2017-ден баштап получается иштеп жүрүм. Деги эле кесибиңиздин кыйынчылыктары тууралуу айтып берсеңиз, кандай кыйынчылыктар болот? Получается, коноктор келип калат бизге. Алыстан коноктор келип калат, жакшы тосуш керекпиз. То есть без инцидентов бүт барын до конца туруп бериш керек. Бирок биз ар бирөөбүз постоянно турабыз. Өзүңүздөр деле видеолордо да байкайсыздар. Жамгыр өтөбөт, кыш, жай турабыз, до конца турабыз. Ар бир постто, светофордо, кири болсок деле турабыз, суу болсок деле турабыз, учпасак деле турабыз. Бирок жарандарга келгилерге рахмат. Алар эс ушундайларды көрүп бизге келип, кызык кофеден берип, тамактарды келип алып келип, сэндвичтер берип ошо. Ошолор көбүнчөсү көргөм да. Ушундай жарандар бизде бар. Ошондой учурларда мисалы канча саатка чейин туруп каласыңар бир орунда күтүп? Шосто биз, например, пример алып коелучу, шосто 2 күн турдук, если честно. Получается, эртең развод менин боюнча до 2 күн турдук. Саат таңкы саат канчадан баштап? Получается, 2 күн боюнча. 2 күн 48 саат бир орунда тургансыздар күтүп. Но бизге особо өзүңүздөр эле билдиңиздер, потому что бизге Путиндер келишти, башка чейлер президенттер келди. То есть подготовка жакшы болду. Ооба. Бүгүндө, получается, инспектор бул окушкадан бодикамера алат. Ар бир инспектордо карточка бар. Получается, бул карточка жок, бири да трекер ала албайт. То есть, эгерде карточка жок болсо, выход на службу инспекторго категорически запрещено. Получается, биякта фамилия, имя, отчество канчада алды, канчада тапшырды, бүт баарын жазылат. Азыр мен бодикамера алам. Бияка өзүмдүн фамилиям, канчада алдым, бүт баарын жазылып баштайм. Так, еще. Бодикамера, получается, иленет же бул жака, же болбосо на грудной жака иленет. Просто азыр микрофон турат, мен эле алып айтам. Бул биринчиден бодикамерадан айтылган 3 режимдер бар. Бар жактан айтат. Биринчиден рация кетет, экинчиден видеофиксация и онлайн фиксация болуп калат. Бул өзү негизи нарушениени текшербейт. Только инспектордун не кылганын бүт барын карайт. То есть инспектор биринчиден образцовый болуш керек. Эч кимге таксыз сөгүнбөш керек, ушпаш керек. Бүт инспектордун жабыгын бүт барын карап турат. Айдоочулар көбүнчө кайсы эрежени көп бузат? Негизи айдоочулар ремень безопасности кийбейт. Ар бир айдоочусу өзүнүн коопсуздугун сактабайт. То есть машинанын кыйнын баштаганында всегда ал биздин коопсуздук эмес, өзүнүн айдоочусунун негизи. Ремень безопасности өзү негизи при ударе автомашина ДТП болуп калат, же болбосо машина может карда, гололедто бир жака мосттон түшүп калышы мүмкүн, Кудай сактасын деп койсот. Ал ушул ремень именно сактайт. Резкое движение получается бирденке удар болуп атканда ал сактайт, кармайт да, то есть сен. Ремень сенде ушун үчүн кийилиш керек. Экинчиден бизде көбүнчөсү телефон менен сүйлөшөт. Участогор эле силер төлөп койсоң болобу? Да. Жок, бизге төлөбөйсүз. Получается, сиз өзүңүзгө ачтыңызда турабы? Получается, бияка киресиз. Мына.
киргенде главный входко киресиз да. Сервиске киресиз. Сервистен кийин көрдүңүз, мои штрафы деп чыгат. Бияктан чыгат сиздин штрафтарыңыз. Эгерде колго жазылса, мынтип чыкпайт. Ошондон сразу автоматический информация чыгат. Берсеңиз, ошону чыгарып көрөйүнчү. Эмнени? Эми мактан ачсаңыз. Коркутуулар болобу негизи эле? Байкеме чалам, атама чалам, сүйлөшүү жолу менен чечип алалы деген учурларда кандай кыласыздар? Ар бир айдоочусу токтотуп атканда, получается, билесиз, звонок берүүгө болот. Звонок берүүгө болот кандай чалат. Кимиси билбейбиз. Анткени номер бизде не определяется. Бирок эми как воспитание катары алып коюшуп сүйлөшөк. Бизде биринчиден айтат, сиз кайсы студентсиз, атыңыз ким, фамилия жөнүңүз, кайсы ротада иштейсиз, ушинтип бизде ошактан да коркутушат. То есть эртең деп баштап сиз иштебейсиз, сиз кетесиз, же бирде касактарыңызды алып берем деп айтып коркутушат. Негизи эле ушу жумуш учурундагы эң эсиңизде калган окуя кайсы болду эле? Бир окуя бар. Постто турганда, получается, мен айдоочусун получается, нарушение боюнча токтотком. 414 деген знак арды бар. То есть эки линия тараптары жазылып знак бар. Бирөөсү получается оңго, бирөөсү түп-түз кеткен урсак бербейт. Ошол айдоочусу получается оң бетимен түз кетип калып атат. Мен токтотом. Айдоочусу оңго барып токтотот. Пока мен протоколго барганча кайрылгандан кийин эле уже сабап баштадым мени. Айдоочусу эмес, пассажир чыгып, получается, сабап кеткен. Өзүм деле түшүнбөй калдым. Даже эч кандай маневр, отклонение деген бере албай калдым, чтобы защитить. Демек, жумушуңар кооптуу. Коркунучтуу, ар кандай болуп калат. Бирок эми жумуш өзүм кызматтын уже жакшылап көрсөтөлү деп аракет кылып атабыз. Урматтуу айдоочусу, сиз жактаңыз знакты көрдүңүзбү? Талап экен. Бияқта одностороннее движение. Знак бүт барын турат. Запрещающий правый поворот и 3-1 деген знак турат. Өзүңүз сак болбойсузбу? Эгерде азыр карабайсызбы, бирөө сизди сүзүп кетсе, сиз виновен болуп каласыз. То есть жакта знактарды бүт бары бар. Арден эчтеке кыла албайсыз. Любой ДТПшник подтвердит. Негизи эле жашоодо кандай адамсыз? Мүнөзүңүз кандай? Билем, общительный, отзывчивый, ар бирөөгө жардам бере алам. Эми бирок ар бирөөгө дей албайм, эми по возможности дегендейчи. Күлүп жанайм, ар бирөө менен водитель менен сылык сыпка сүйлөшөм, ар бирөөсү күлүп жүрөт. Үйдө келинчегиңиз бар? Келинчегим бар, балам уже 2 жашка чыкты. Буюрса жакшы эле семейный жашообуз аркылуу өсүп атабыз. Келинчегиңиз жумушуңузду кандай кабыл алат? Кандай десем? 50/50 дегендей. Бирде жакшы көрөт, то что кызматтын жакшы кылган, аткарадын жакшы кылат. Экинчиден то что үйдө кесте болбой калам. Бирок ар бир семьяда ушундай болуш керек. Жумушубузга көп убактыбызды беребиз. Ал өзүбүздүн выборубуз. Мен негизи эле кызматка чыгабыз. Уже эртеңден баштап төлөйсүңүз да? Да. Бүгүндөн деле баштады. Бүгүн билбейм. Бүгүн потому что только кечинде этот кирет да базагачы. Могут мен төлөп койсоңуз, же болбосо эмбактан чыгып кетет. Всё. Всё, милиция, жакшы барыңыз, аман эсен жете алыңыздар, хорошо? Больше не нарушайте, пожалуйста. До свидания. Анан кандай айдоочулар сиздин көбүнчө ачууңузга тиет? Андай жок дейм. Андай жокпу? Мага ачуума тие албайт. То есть кандай айтсам? Мен ачууланам, бирок ичинде. Бирок даже урушсам деле в конце айдоочусу менен кол алмашып, тамашалашып, анан может даже дос болуп калабыз. Эгер бул кесипте эмес, башка кесипти танда десе, кайсы кесиптин ээси болмоксуз? Көбүнчөсү военный болмокмунбу дейм. Ушуну негизи эле формага өзүм көмүп калдым да. То есть кичкизинтен бери мен сериалдарды военныйлар көрчүмүн. Игрушкаларымда деле военный болчу. Пистолетик, автоматик, солдатиктерди полностью ушуларды алып жүргөн.
ошо менен эле кызматка көбүнчөсү жакын. Анан ата-энеңиз колдойбу сиздин тандооңузду? Ата-энем колдойт. Баары жакшы карайт. Что ушундай служба кылганын мактанышат. Квадрат 64-62 маалымат берип аткан кайталап коесузбу? Сиз көбүнчөсү жол кырсыгы катталган учурларга да күбө болсоңуз керек. Анан андай учурда кандай сезим болот? Бир случай болгон. Пост Аламединде болгон ошондо. Саат точно айта албайм, бирок бир айдын мурунда болгон. Постто турсам, маршруткаларды получается түшүндүрүп, айдоочуларды полностью алдырып, жолду бошоткон. То есть пробка создание болгон. Бир кезде машина точно марканы айта албайм. Катуу скорость менен келаткам. Ошол кезде кыз получается күн чыгыш тарабына бараткан да. Күн чыгыш тарабынан и получается машинанын айдоочусу сүзүп кеткен, катуу сүзүп кеткен. Кыз ошондо жатып эле турган жок да. Мен ошондо бир 500 метрде ылдый болгом, бирок байкап калгам анычы. Получается, катуу чургап келдим ошо кызга айшен. Жүрөгүм түшүп, өзүм паника болуп, билбей калып, скорый биринчи скорыйга чалам, анан рацияда, экинчи колумда рацияда учкунга сообщение берип атам да, то что кызды сүзүп кетти деп. Өзү кыз эсин жоготуп алып, ыйлап, билбей калыптыр да мен. Ар бир ошондо түшүнбөй калдым да. Адамдар тактап турушат. Ар бирөө телефонго таршат, болбосо биякта кызга жардам берейин десе, эч ким жок болуп калды. Ушул жаман болду да. Рахмат, разыча. Көбүнчөсү айдоочулар зебрадан сүзүп кетет го адамдарды чанан. Көп болот ошондой. Бирок адамдарда да өзүлөрү виноваттар бар. Получается, резко зебрадан чуркабаш керек. Биринчиден зебрадан туруп туруш керек. Экинчиден акырындап басыш керек. Чуркабаш керек. Эч качан чуркабаш керек зебрадан. Ошондо деле водительдерди байкаш керек да. Водитель өзү көрөт, анан токтойт. Токтогондон кийин уже кыймылды башташ керексиз. Особенно опасно кички балдар бар. Алар көбүнчөсү чуркап кетет сразу эле. Бирөө машина токтоп кетсе. Төрөбек мырза, анда жалпы кыргыз элине жана айдоочуларга кайрылуу жасап өтсөңүз болот. Айдоочуларга мен жолун коопсуздугун сактаңыз деп айтам. Экинчиден, үйүңүздү билиңиз, үйүңүздү всегда сизди күтөт. Аларды ойлоңуз, көбүнчөсү. И самое главное, ден соолугуңуз калсын. Төрөбек мырза, берген маегиңизге рахмат, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрүүчү, биздин бүгүнкү чыгарылыш ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин Instagram жана YouTube баракчабызга катталууну унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.